Кылмыш кырсык жаңылтарын чагылдырган УТРКнын телевизиот программасы. Алгач бүгүнкү программанын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жашыруун катты жазган жаран кармалды. Бишкек шаарында ичимдик ичип алып, дос кыздар мушташты. Мансап алында унаа башкарган айдоочуларга карата атайын рейдтик иш-чаралар уланууда. Алдыда мына ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. Биз менен бирге болуңуз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке багытталган жашыруун кат жазган жаран кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Маалыматта белгиленгендей, Камчыбек Ташиевдин дарегине түшкөн жашыруун катка байланыштуу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык ведомстволор аралык тергөө оперативдүү тобу түзүлгөн. Текшерүүнүн алкагында УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан адамды же анын жакындарын өлтүрүүгө даярдоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө жана техникалык иш-чаралардын натыйжасында Кыргызстандын жараны аныкталды. Ошол эле учурда 1994-жылдан тартып ал куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөн. Такталгандай, тергөө оперативдүү тобу тарабынан анын жогоруда аталган анонимдүү коркутуу каттын автору экендиги аныкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө анын узак убакыт бою жогоруда белгиленген акцияга даярдык көрүү жана өзгөчө оор кылмыш жасоого катыштыгын жашыруу үчүн атайын шарттарды түзүү боюнча иш-чараларды пландаштырганы аныкталды. Алсак, ал коркутуу максатында Камчыбек Ташиевдин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн дарегине киши өлтүрүү коркунучу бар электрондук форматтагы анонимдүү катты даярдап, андан соң ал катты флеш-картага жазып конвертке салып жиберген деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, кармалган жаран өздүк маалыматтарын жашыруун сактоо максатында белгилүү жашаган жери жок БММ аттуу адамды ишке тарткан. Ал азык-түлүк түрүндөгү сыйакы үчүн жашыруун катты камтыган конвертти УКМКнын коомдук кабылдамасына жеткирген. Көп өтпөй ал кармалып, ага жогорудагы кылмыш боюнча айып тагылып, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен камакка алынды. Кылмыш ишинин алкагында коркутуулар жазылган жашыруун каты даярдалып жаткан компьютерлер, конвертке мөөр басылган сүргүчтүн үлгүлөрү алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалып, бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды жана аны жасоонун себептерин аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралар уланууда. Мындан тышкары өлкөдө коомдук саясий кырдаалды турукташтырууну көздөгөн чет мамлекеттердин атайын кызматтарына жана деструктивдүү күчтөргө кармалган жарандын тиешеси бар экендиги аныкталды. Алардын чоо жайы тергөөнүн тартибине ылайык сыр бойдон сакталаарын УКМКдан билдиришти. Ички иштер министрлигинин банки заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына жаш жигит Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында Telegram социалдык тармак аркылуу синтетикалык банки заттарды ири өлчөмдө таратуу менен алектенип жүрөт деген ыкчам маалымат келип түшкөн. Бишкек шаарында тергөө ыкчам иш-чараларын жүргүзүү учурунда 2006-жылы туулган ААМ аттуу жаран кармалган. Жеке тинтүү учурунда кармалган жарандын кара барсеткасынан скотч менен оролгон брикеттер табылып алынган. Ал банки заттарды кайсы жерге катып жатканын көрсөткөн. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык алынган заттар синтетикалык альфа ПВП банки зат болгон. Бул факты кылмыш жаза кодексинен сатуу максатында банки каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо кылмыштын белгилери боюнча 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштын бирдиктүү реестрине катталып кылмыш иши козголгон. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча атайын тергөө иштери жүрүп жатат. Борбор калаанын Октябрь районунун тамактануучу жайларынын биринде болуп жаткан окуя тууралуу маалымат милициянын кайгул кызматынын 102 номерине чакырык келип түшкөн. Келип түшкөн маалымат боюнча бул жигит Казакстандан келген жаран экени аныкталган. Ал тамактануучу жайда ысы чуу чыгарган. Милиция кызматкерлери келип, чет элдик жарандын мас болуп чыгыр салганын аныкташкан. Ал милиция кызматкерлерине да кол көтөрүп, жарандардын тынчтыгын алып, коомдук тартипти бузган. Не он как-то тептүү не он тарткан ма ошо? Сен тартып атсың? Турай. Вставай. Отойдите. Вставай. Вставай. Ты только что напал на сотрудников. Вставай. Отойди от меня. Вставай. Вставай, говорю. Двор аттуу салуучу жайдын алдында жаран тамеки чегип тургандыгынан биз келип мыйзамды түшүндүрүп, мыйзамга ылайык протокол түзүп беребиз дегенде биздин талапка баш ийбей, документин көргөзбөй, өзү Казакстандын жараны экен,
Казакстандын жараны документтерин көргөзөй Башибендиктен Октябрьский райондун шаардык милиция бөлүмчөсүнө алып барганбыз. Ал жактан дагы наркология бөлүмүнө жиберилген. Атайын экспертиза өтүүгө. Экспертиза келгенде милиция кызматына кол салып, буту менен тээп, бул жерден болгон отургучтардын баарын сындырып, милицияга Башибезди көргөзүп, азыр ушул жерде отурат. Милиция кызматкерлери чакырык түшкөн даректеги жарандар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуя боюнча тиешелүү тараптардын түшүндүрмөсүн алды. Программаны улантабыз. Жол эрежелерин сактабай, ар кандай кырсыктарга себеп болгон айдоочулардын айынан милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Өткөн жума ишемби күндөрү Бишкек шаарында жол коопсуздугун көзөмөлдөө башка башкармалыгынын патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте атайын рейдтик иш-чаралар уланды. Милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери 102 номерине түшкөн чакырык боюнча болжол менен саат түнкү 2 чамасында 7 апрель менен Күйүков көчөлөрүнүн кесилишинде спирт ичимдигин ичип, унаа башкарып, жол эрежесин бузгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Кайгул кызматынын ыкчам иш-аракеттеринин натыйжасында айтылган жерге барганда 2 унаа менен сүзүшкөнү аныкталды. Бизге айтып берген боюнча 7 апрелден өйдөдөн Ылдый көздөй келатканда Түлеев көчөсүнөн Hyundai Solaris автоунаасы чыга калганда 7 апрелден келе жаткан автоунаа токтой албай сүзүп алган. Ошонун негизинде жанагы 7 апрелден келе жаткан көчөдө машинада пострадавший болгон. Ошонун негизинде скорый келип кетти азыр. Ал жака отказной берди. Азыр болсо атайын жол кырсыгы менен иш алып баруучу наряд келип жатат. Ошолорду күтүп турабыз. Бул жагына наркология дальше процесс боюнча материалдар топтолот. Окуяга күбө болгон адамдардын айтуусу боюнча биринчи айдоочу катуу келаткан. Ал эми экинчи автоунаа бурулуп жаткан маалда экөө бири-бири менен жөөлөшүп жол беришкен эмес. Күбөлөрдүн айтымына караганда алардын бири мас абалында болуп, кырсык болгон жерден из жашырууга аракет кылган. Бирок анда майнап чыккан жок. Кайгул кызматы анын изи менен кууп барып тийиштүү чараларды көргөн. Анан Ылдый келатканда деген тетинде кара машина турбайбы? Ош жактан бул машина чыкты. Кайрылып чыкты. Разворот алганда өйдөнүгөздөй чыккан тормоз бердим. Бул же до конца айдап кетпей же токтоп калбай бияктагы машинаны өткөрөм деп тормоз тээп туруп калды да. Ошону менен буйтап келдим көчүгүнө да. Милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери 102 номерине түшкөн чакырык боюнча болжол менен саат 2 чамасында Алы Токонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде спирт ичимдигин ичип, унаа менен жол эрежесин бузгандыгы тууралуу дагы бир маалымат келип түшкөн. Патрулдук милиция унааны издеп, ыкчам иш-аракеттеринин негизинде айтылган мас абалындагы айдоочу токтотулган. Айдоочунун мас же соо экенин тастыктоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө барган учурда айдоочу ичимдик ичкенин аныкталып, унаа айып айынчасына жеткирилип, тиешелүү кагаздары толтурулду. Бүгүнкү рейдтик иш-чарада саат 1:30 чамасында түнкү Каралаев Куттубаев кесилишинен Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү автоунааны подозрение менен токтотконбуз. Токтоткон учурда спирт ичимдигин жети келип, наркология бөлүмүнө алып келип, өткөзгөн учурда спирт ичимдиги аныкталды. Бишкек шаарынын тамактануучу жайларынын биринен кыздар арасында жаңжал чыкты. Бул жаш кыздар 12-кечи районунда тамактанып жаткандардын тынчтыгын бузуп, алар бирин-бирин түшүнбөй урушуп кетишкен. Милиция кызматкерлери келген учурда алардын кызуу экени аныкталган. Алар келген учурда милиция кызматкерлерине баш бербей, кол көтөргөнгө чейин барышкан. Бул кыздардын чоо жайын иликтеп келгенде алар дос кыздар экени аныкталган. Ичимдик ичип алышып, бирин-бирине тийишип, аягы уруш менен аяктаган. Окей, там полиция сама к нам подошла, сама нас забрала. Окей, в полиции, когда увидела отношение к ней, мне тоже жалко ее стало. Ты видел? Да, я ее от души обнимала. Мне жалко, она тоже мой друг. У меня нет плохого сердца, я не тварь какая-то. Вы что делаете? Успокойтесь, девушка. Вы что делаете? Вы что делаете? Девушка, успокойтесь. Успокойтесь.